Жокчулуктун азабын тартып турмуштук оор сыноого кабылган Апила Эргешова. Детлемши степен жардамыңар ушу үй турмушум оңдоп келечекте ошо эң неме кылсам деп ойлогонум анан ошо эжеме эң айрыкча эжеме жатыр. Больницага кыйла болду, 1 ай болуп калды. Өзүм бара албайм, жалгыз боймун. Жалгыз бой эне Апила Эргешова коомчулуктун жардамына муктаж. Уда өлүк болду да бизгечи. Кандайдыр Onun birinci atam öttü, anan apam öttü, anan ukam ötüp ketти, ошону уда olup кыйналып калдык. Тагдырдын сыноосу менен күрөшүп өз тиричилигин жөндөгөн Апилайым. Эртең менен саат 8'de барам, ошо 12 бирлерге келем да. Идиш мойкада. Мойкада иштейм ошо. 50 жаштагы жалгыз бой эне Апила Эргешова Өзгөн районунун Шералы айылында күн кечирет. Апила айым бир рет турмуш күтүп жолдошу каза болуп калган. Социалдык абалы оор болгон үчүн айыл өкмөт тарабынан эч кандай жөлөк пул чегерилген эмес. Апила Эргешованын ата-энеси каза болуп калган. Бир тууган жалгыз эжеси 1 айдан бери ооруп дары дармегине каражат жетпей жатканын жалгыз бой эне жашып айтып берди. Эмне детилеп? Атам менен апам өтүп кеткен. Эжем 69-жылкы улам больницада, турмушум ушу. Бир кызым бар. Детилем ушу степен жардамыңар ушу үй турмушум оңдоп келечекте ошо эң неме кылсам деп ойлогонум анан ошо эжеме эң айрыкча эжеме жатыр. Больницага кыйла болду, 1 ай болуп калды. Өзүм бара албайм, жалгыз боймун. Күйөөм өтүп кеткен. Кыйналып ушу турмуш менен жүрөм. Ошо анан өзүм сампанда иштеп жүргөмүн, комплексте иштеп жүрдүм, тамекиде иштеп жүрдүм. Анан кийин апамдар ошо 93 өтүп кетти, атам 83 өтүп кетти. Анан кийин өзү биздин мемебизде ошо 2 кыз 1 улбуз. Укам өтүп кеткен 75-жылкы. Алам 21-ге чыкканда өлгөн ошо. Анан кийин ошо анан не детилем? Акаптар ошо апамдын экинчи кийинки турмуш экен. Анан ошо кийинки турмуштан ошо бизди неме кылып ошол жерде жүрдү, кыйналды. Атам деле ошо чабан болуп, койчуман болуп жүргөн совхоздо. Апам ошо неме болуп жүргөн, тауыр болуп ошолорго келечекте ошо союзда ошентип эле жүргөн. Эргешова Эрпат деген атам. Анан өзүм ушинтип эле кыйналып, кысталып эле жүрөм ушу. Анан кийин не детилем? Бар жок үй турмушум ушу тапканым өзү 5-10 сом. Же ояка бара албайм, же буяка бара албайм. Ошо сиздерден суранганым ушу үй турмушум оңдоп берсе эле болду. Ошо анан эжем мен Кудайдын алган айтканы. Кудайга шүкүр кичине басып калды. 1 ай эле деп. Мурзекеде жатат алам, ошо немеде, больницада. Анан ошо Эскилиги жеткен тамда жашаган үйү бир гана бөлмөлүү, кышында суук болуп көп кыйынчылык тартат. Ар күнү күнүмдүк жумуштарды аткарып тапкан акчасы тиричилигинен ашпай турганын айтат. Каржылык колдоо болсо атасынан калган эски тамды толук оңдоп түзөөдөн өткөрүп татыктуу жашоону эңсейт. Мына ошо эжем жатып калган. 1 ай болуп калды да. Кичине азыр таяк менен кичине аракет кылып атат, эми өзүнүн мемелери менен кичине неме кылып атат. Ошо үй турмушум ушундай болуп атат. Мына апам ошо неме кылган малыбыз. Анан ошо эң ошо эжем эле неме кылса болду эле мага. Мурзекеде ошо больницада, эски поликлиникада жатат. Ошонун жардамында дармеси ошол эле болот. Үкөлүп квартирант, анан эми алып келип алайын десем, эри ынап айтат. Анда мындай деп, анан болбосо эмне дейт? Келип жашайсың, мен жерге келгиле, ата-энеңдин үйү, келип жашагиле десем деле ынап айтат эр. Мен о жерге бара албайм, баспайм деп. Эми эри деле ошо арабасы дүрөйт өзгөндө. Анан кийин барганда барып коюп атам, келгенде келип коюп атам, тапкан тутканыма ошо алып барам ошо. Пенсия албайм, али эми 52-ге эме чыктым. Анан ошо, анан өзүм деле бут колум ооруйт. Анча-мынча күч менен эле жүрөм.
мындай айтканда эми кандай десем эми турмушум өтө каттык да меники. Ушу анан кийин эми келечекте эми эмне десилге атам эми бир бала десең атам эми мына балдардын анда мындай да үй турмушунун оңдоолоруна эме кылып берди. Кудайга шүгүр эми ушу үйүбүз бар, жайыбыз бар, ушинтип отурабыз. Анан ошо турмушубуз ошо эжеме сал тартымчылык болуп атат да. Үкөл дарысына кичине анча мынча тыйынтып бир таап барганда алып барып коем, болбосо жок. Ошо анан эртең эмне дейли калтырап жашап жүрөбүз да. Ой, эртең менен саат 8-де барам, ошо 12-1лерге келем да. Идиш мойкада. Мойкада иштейм ошо. Ана одан кийин эми ояка буяка деп бизди эми окутуп жүргөндө эми ошо окутканда атам чыгарып алган, мага жардам эч ким жок деп ошо. Анан эмне кылат элек? Ушинтип жашап жүрөбүз. Турмушубуз ошо экен. Анан ошо сиздерден кайрылганым, сиздерден суранганым ошо эжеме дәрмет анан ошо үй турмушум. Ошо эле андан башка эчтеке. Кыйналган учурум ошо эң главный ошо атам менен апам өтүп кеткенде кыйналдым. Акыйкат кыйналдым. Анан укам өткөндө онун кыйналдым. Уда өлүк болду да бизгечи. Кандайдыр онун биринчи атам өттү, анан апам өтүп, анан укам өтүп кетти. Ошону уда болуп кыйналып калдык. Турмушубуз. Анан кийин Рамалык атам ошо мына үйдү оңдоп бериш керек, антиш керек деп жүрүп ошо оңдой албай калды. Кийин апам 81-ге чыгып апам өлдү. Ошо 93 өлдү да апам. Анан кийин эмне дейт эле ошо мен эми сүйлөй албайм, мен өзүм жарты көңүл болуп калганмын. Азыр эч кимге эме кыла албайм, сүйлөй албайм. Чындап келгенде азыр күч менен жашап жүрөм. Күч менен эле. Ошо анан ошо бир кызым бар, ошо кызымды тилейм, ошо пешенеси жарык болсун. Ошо кызым пешенеси эле, ошо кызым кичине аракет кылат, мектебине барат, кичине өзүнүн сабагына барат, кошмо сабагы бар болот. Өзүң мемеңи бүтүрүп алсаң болду кызым деп коюп, буну мемеге тапшырып койгонмун окуусуна. Кичине өзүм сыртта окуп турсунчу деп. 10-да окуйт. Быйыл тапшыр десем унабай койду да. Анан ошого майлы кызым анда кошумча мемең окуй бер деп окутуп койгом. Анан ошо өзүм барам келем, бир маал кабар алам эжеме барып, эмне болду, эмне жок, чай пайын ояк буягына кылды, ар кимге жалдырап барам да машина менен алып барып кел деп. Анан эмне дейт элем, иштеген тапкан туккан ошо. Анан ошо кыйналып, кысталып ушу турмушубуз, үй турмушубуз. Анан ошо сиздерден суранганым ошо эжем дәрмесине жардам берипсиз. Анан мына үй турмушум ошо тапкан туткан ошо жеген ичкенибиз ушу. Ата-кызга аталай чебиз, чай ичсек чай ичип жүрөбүз да. Анан өзүм деле ошо бир бутумун операция болгонмун, аппендис болгонмун, сокур жегенмен кыйналып жүрүп. Анан зорло эми күч менен басам да, күч менен жүрөм да эми. Жанагы жерде иштегениңизге канча болуп калды? Ал жерге иштегениме быйыл 2 жыл болуп калды. Ага чейин каяктарда иштедиңиз? Адам мурун мына Досматбарда мойкада иштеп жүргөм. Ошо анан эми Шералда иш көп го. Мындай айтканда эми Теплицада иштеп жүрдүм, Дайманда иштеп жүрдүм, Азамат деген колунда. Ошо Азаматтын колунда 5-6 жыл иштеп жүрдүм Дайманда. Одан кийин азыр эми мында эме болуп калгандан, жабылып калгандан бери ошо мына жака кирип калдым да.
болгондо болуп калат, болбосо жок. Эми тапкан туткан иши эжеме барам, кайра алып келем, ошентип эле жүрөм. Анан кийин ошо эжем кичине эми Кудайга шүгүр башкалды баары квартирантта булар эми эрин айтам келип жашагыла, эмнеге келгиле. Бизге деле баягы көпчүлүк жакшы го, көпчүлүк болгон жерде барака барат. Анда мындай дегесин эрле ынабайт. Эр ынабай эме кылат. Жок, биз аяктабыз. Мен барбайм. Эми мындай айтканда эжемдин деле бала чакасы жок о жерде, үй турмушунан. Анан келип өзүм алып келип жашайын десем дагы ынабайт. Эми эмне дейт эле ушун? Ошо сиздерден суранганым ошо эжеме дәрмен дәребин анан ошо үй турмушума ошо дейт элем ошентип ошо сөзүм. Не кылтасың, не жок, кайра не бар деп кайып келет да. Баары мындай айтканда өгөйлүккө барат да. Өгөйлүккө барат кийин ушу эмне дейт элек. Пешинебизге жазылган ошо экен да. Анча-мынча продукттан деле кыйналып каласыздар Болгондо болуп калат, болбосо жок ушу. Болуп калса болду деп Кудайга шүгүр деп отурабыз. Ошо кызымдын окуусун бүтүрүп алсын деле ошого эле аракет кылам мен. Ошо эпте бир баланын келечегине бир эме болуп калсын экен деп. Эми десегем ушу турмушубуз. Ошо эжем ооруксан болуп калды, ошодон эме болуп калдык. Анан кийин мен өзүм больницага көрсөм айтты, нервтен деди, меникинен ошо путтан нервтен кармап калат деп ошентет. Эми ойлонбойн десең эми кандайдыр болот экен да. Ошо анан кийин эми айтып өзүң бир туугандарың ушинтип üzүлүп турса дагы эжеме кызалат болуп, аяк биягынан эме кылат экен. Анан кызым эми айтып калат, апа көп ойлонбоң, сиз барган сайын эме болуп кетип атасыз деп калат. Анан эмне кылайын эми? Ушу Тагдырдын берген сыноосуна кайнет кылып жашап келе жаткан Апила Эргешова коомчулуктун материалдык колдоосуна муктаж. Жардам колун сунгусу келген жарандар болсо экрандагы номерлерге байланыссаңыздар болот.